Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Ушул видеону ар бир группага таштаңыздар. Азыр мерде өтө чоң көйгөй болуп атат. Не көйгөй дей турган болсоңуздар, туугандар. Биринчи болуп эле ушул бала, атыңыз ким болот? Азам деген өзүбүздүн тууганыбыз бир эжеден поло сатып алат. Аягына чейин угуп коюңуздар ушул окуяны. Анан группаларга максималный таратыңыздар. Эженин аты ким эди? Алтын көкүл эже боюнча болот. Золотой Про таксопаркын иштетет экен. Туугандар, бул бала ошол Алтын көкүл эжеде иштейт. Бир жылда иштейт. Ошол менен мамилеси жакшы болуп, Алтын көкүл эжеде автосервис болот. Анан бул жака акчасын көп эме бере албай, бир Volkswagen Polo автоунаасыны бул жака өткөзүп берет. Азам ушул Polo'ну ала бер, алыгыңа иштеп турөр, сага акча алып келип берет деп күнүгө 1,5 миңден ажа которуп турат, туурабы? Которуп турат туугандар. Анан эле азыр ошол сөз ошол Polo боюнча болот. Анан бул жак ошол автосервистин мындайча айтканда мотору болот экен. Мындай ишти кетирген, нормальный уста ушул жак болот экен. Ошол алтын көкүл эже азыр кандай иштерди кылып атат? Муну баардык кыргыздар, Москвадагылар билиш керек туугандар. Polo'ну ошол эле бул жак алган, уже алыйга алган Polo'ну. Бирок машина ошол эженин атында. ИП, как ИП, мен деле ИПшникмин, менде деле өзүнүн туугандарынын машиналары менин атымда турат. Ошол машинаны уголовный розыскка берип койдум, изнасилование болуп кетти деген сөздөр менен бүгүн чакырып атат. Эми сөз башынан болсун, бул жак кетип калат Кыргызстанга, кетип калгандан кийин кайтып келет. Анан бул жактан ушул акебиз 400 миң акча бересизби? 400 миң рубль акча берет. Бул жака Polo'нун ээси бул жак болот, ал эже просто ИПшник. 400 миң акчаны наличий колуна санап берет. Санап бергенден кийин машина уже бул акебиз болуп калат. Атыңыз ким болот? Замирбек Абауздук болуп калат машина. Андан кийин азыр не болуп атат? Бул Замирбек Абауз бул жакка сатып берет, башка жакка. Андан азыр башынан угастар. Замирбек Абаузга Яндекс таксиден сен бирөөдү изнасиловать этипсиң, сен үстүнөн уголовный дело ачылыптыр деп эже коркпой эле айтып атат. Азыр Polo'ну алып кел, гаражга алып киресиң, ошол жерден техосмотр кылат дагы, сен жакшы болсоң бошотуп жиберебиз дейт. Бирок ал эженин оюнда эмес. Биз азыр дагы сүйлөшүп турабыз. Бул эженин гражданствосы бар экен, РФ экен, анан бир-эки ишенген адамдары дагы болушу мүмкүн. Бирок туугандар, биз кыргызбыз. Бул жактар менен кыргызча кылган бул бала өзүнүн айлыгын ала албай ошол Polo'ну алган туугандар. Polo по факту онун атында болсо дагы как ИП, бирок машина бул баланын атында болуп атат. Негизи по факту алганда, кыргызча сүйлөгөндө. Эми ал эже азыр законго таяп, ошол машинаны алып коем деп атат. Бул жактан бул жака сатып берген. Кең ал бияга туруп дагы сүйлөп коем. Короче, жөнүңүздү айтып. Мен манасыл семетей. Бул жак доскене мен машинаны сатып алгам. 400 миң өткөрүп бердим. Бул купли продажа жаздырып берем деди. Бүгүн барып жаздырып бере албай калдым ага. Анан ушул Polo кыскасы иши көп экен. Бул жак билесеңки биринчи? Короче, ал эжеде экен документ. Менин акчам буда азыр. Бүгүн кандай случайлар болду? Мына бардыңыздар телефонда дагы мен өзүм менен сүйлөсөм, ал эже каяктагы бир 90-жылдагы закондорду айтып, эки сөзү мындай точно айта албайт. Эже кайсы отделенияден заявление түштүр, биз барайык десем, Аллага шүгүр. Кече келди, кече отделенияга алып кетип калды дейт. Анан кайсы отделение десем, эртең менен үйүмө келип кетти, оперлер дейт. Бул эже өзүнүн сөзүнө азыр мындай уйкаштыра албайт. Эми бирөөлөрдү тапкан болсо ошол райондо базар жок, сүйлөшүп алган болушу мүмкүндүр, мындай акчасын берипчи, мындай кыргызча кылып айтканда. Явно азыр подстава кылам деп, машинасын алып коем дейт. Азыр биринчи очередь бияк күйөт, анан бул жак күйөт. Орто жолдо эже машинаны жөн эле алып коем дейт. Еще ал эже автосервис бар экен, балдардын айлыктарын дагы бербей коюптур. Азыр эми кандай болуп атат ситуация? Сизден канча бериш керек эди акча? 55 миң. 55 миң автосервистен калган устабыкса, 55 миң бул жактын бериш керек, дагы кимдикин бериш керек? Дагы көп ал жерде берилет. Бере элек адамдар ham көп. Биз бул видеону чыгарбайт элек туугандар, ал эжеден машинеси ham көп экен, автосервис иштетет экен. Артык кылам деп ушинтип жөн эле тыртык кылып алат. Биз азыр барабыз ушуга окшогондор тойгозду чын туугандар, эркекче тойгозу берди. По факту мына ушуга окшогон жөн эле ишчилер берди, мындай кыйналып кала береби. Барабыз эжеге мына Polo мен өзүм эле айдап апарып көрсөтөйүнчү ошол
Бүгін алып барса, ошол бир участковый менен келип туруп машинаны ушуга окшогон гаражга алып киресиң, биз текшерип туруп, сага айтабыз деп, ол эженин оюн машинаны ошол жерде алып калып, жакшылап бүтүрүп коёк ишти дейт. Типа бул акебиздин үстүнөн уголовный дело козголду, изнасилование менен деп туруп, бул өзү акебиз вообще клиентке аркасынан караганда күзгү жок дейт машинадачы. Анан бул нерсе качан болду дейт, коркутуп атат да. Бул биринчи очередь эгер уголовный дело болмосо, бул азыр Москва өнүгүп кеткен да. 10 мүнөт эле таап коет, ашы барса 1 саатта таап коет. Бул машинанын мен оюмча да, мен ойлоп койдум. Бул машинанын птеси жок машинада. Менин оюмча птесин машина еще запрет экен. Көргөз албай койду, машина запрет экен. Мен бул досума ишенип акчаны берип койгом, бул да ишенип будан алып алыптыр. Бул мага бүгүн купли-продажа жаздырып бериш керек эле. Чогуу бардык, жаздырып бере албай койду. Азыр акчамды сурасам, бул акчаны иштетиптир. Машина мына жерде турат, азыр машинаны таптыңарбы? Ошо. Машина тугандар 2017 Volkswagen Polo. Анан азыр эми ал эжем ош доказательство сурашы мүмкүн. Кантип эле мисалы бул жак сатып алды дей турган болсо, бул жак наличие акча бергенде сиз алып туруп ошол эженин картасына акча которгонсуз турабы? Туруп турсун деп. Наличие берген туруп турсун 400 миңге сатканса, анан кийин сиз машина издегенде сизге обратно которгон ошол акчаны, турабы? Рошанка эмсикен Сбербанкты көрсөттүм. То есть бул бала ошол эженин колунда 1 жыл иштеп, уже связь жакшы болуп, эми мындайча айтканда ишене берет экен да бул акебиз. Өз жөнөкөй адамдар ушинтип ишене берет. Акчаны 400 миңди алып полондан эжесиде туруп турсун деп берген экен. Анан бул жак жаңы машина тапканда ошол акчаны Рошана экөөңүздөр 1 айдан болосуздар, Рошананын картасына которуп атат мына. 390 миң тугандар, 390 миң рубль которуп атат. Бул доказательство бар. Анан дагы бул жерде айтып кетчү нерселер. Анан ненесинен чыгарып койду айтканга. Дагы кандай толуктайсыздар? Азыр эми мындай жөнү күйүп калат да. Рошана сен экөө сүйлөп койбойсузбу? Анан запрет боюнча алдап булар өзү 12-сиде машина алгансыздарбы? Биз 12-сиде машина алганбыз. 12 күнү запрет болгон мисалы, же 13 күнү болгонбу? Жок, запрет 9-да болгон экен. Ошону сиздер төлөйсүздөр деп атат. Сиздер төлөйсүңөр деп бизге көргөзүп атат. Анан мен айттым, машинаны биз 12 алган болсок, 9-дагы запретти неге бизге көргөзөтсүң десек, ону дагы сотко бир жерге барайык, ошол жерден подтвердить этебиз. Подтвердить этсе да, ол бизге чейин болгон нерсе, ону кантип подтвердить этип билбедим. Анан тугандар, могу штрафтын аркасынан запретке киргенде ол 60 күндөн кийин кирет запреткечи. Бул эженин махинацияларын ачык эле ясно да, эртең барып көрөбүз, жолугабыз, же может бүгүн баратырбыз. Максимальный тарап тура бересиздер, ушуга окшогон ипишниктер чын мына тойгозу берди аларга, ачык элге көрсөтпөсөк булар токтолбойт. Тем более автосервис эткен машинелер бар, артык кылам деп өзүгө типтик кылып алат ушинтипчи. Сиздин канча акчаңыз калган дедиңиз? 55 миң бияктын кайтарып бериш керек, бияка машинаны кайтарып бериш керек, биринчи очередь. Машинадан сырткары бар экен. Машинадан сырткары. Машинадан сырт канча? 50 миң дагы бул жака машинадан сырт 50 миң акчасын кайтарып бериш керек. Анан бул туганыбыздан ошол полону алып чыгып кетиш керек. Туурабы? Сиз 400 миң бергенсиз, бул жак иштетип берген акча жок. Көрүш керек. Ал эже мен таамайм, муну тааныйм. Буну тааныйм экен, булну ал эже. Экөөңүн договоруң бар экен, эже да? Эже бул явно подстава кылып атат, телефондон сүйлөсөк, башка эле нерселерди айтат тугандар. Максимальный жөнөтө бересиздер группаларга. Бул нерсенин аягына сөзсүз эртеге чыгабыз. Мен ойлойм, бүгүн түнү менен баарыңызга таратасыздар, ошол ипишниктер токтойт. Качан биз ушинтип көтөрүп чыкпайынча бул нерсе болот. Милиция жагынан болсо, милиция жагынан, башка жагынан болсо, башка жагынан биз аягына чыгарабыз бул ишти тугандар.